бар. Алдағы падишачылык кылган. Бул адамда да Александр Македонский деген бул мына кече эле Грециядан чыккан согуштардын жоокер, жолбашчы адам. Грецияны баарыңар таанисыңар. Эмне үчүн Грек жаңгак деп аталып калган? Алар Асламабадка келишкен. Асламабадка келгенде кыш катуу болуп, ал өзүнүн солдаттарын бага албай калды. Анан Токойго кое берет. Ал убакта силер Токойдун ушундай элестеткиле. Мына кече биз азыр Токойду жоготуп баратабыз, туугандар. Ал убактагы Токой менин бала кездеги бала кезинде эле өскөн Токой башкача болчу. 60-жылдар дейми? Мен эле айтайынчы, 60-70 жылдарда биз Токойду аралап баса албайт элек. Чөптөн баса албайт элек. Жаңгакты чөптүн арасынан тере албайт элек. Азыр Токойго барча айланайт. Мына мисалы биздин ушундай нерсебиз бар. Мына кыргыз жаңгак. Гректер сооданын ишин билет экен. Грек жаңгагы деп анан кийин аны алып чыгып бүткүл дүйнө жүзүнө сатып жиберди. Айрыкча арабтар билип калды. Анан арабтарда азыр бул бизге Кудай берген жаңгак балдар. Биз билбейбиз. Мисалы үчүн мына возрастын немелер билсе керек, адистер. Жаңгакты окусам 500 жыл жашайт деп атат. Ал 500 жылдан деле мен жашыр жашаса керек деп атам оюмда. Анан кече жакында эле ушундай бир случай болгон. Италиядан бирөөлөр келди. Токойду көргөн. Кап дегенди бала чыкпадыбы? Ошол капты өз көзүм менен көрөйүн деп келиптир. Анан мени кошуп коюшту арасына. Апа, көргөз. Анан эми атабыз кеп италиялыктардын жаңгакты кантип билбегиле десем, алар бизден жакшы билет экен. Анткени ошол капты алып барып алар 1 жыл бою деңиздин жанагы суусуна салып коет экен. Кап жибийт экен. Анан кийин аны жука кылып килип алып эле жанагы үй буюмдарын жасайт экен. Ал жаңгак өзүнчө сүрөт чыгарат. Ал кап деген сөз ушундай баарыңар түшүнүңөр бар. Ана мына карачы. Италиялыктар биздин кыргыз жаңгагынан ушундай нерсе, мындай нерсе, мындай табигый Кудай берген нерсе башка үйдө жок. Бизде эле, кыргыздарда. Анан эми сен туура айтып атасың, менин. Муну силер жанагы уламыштардын негизинде муну чындыгын эле жазып коюш керек. Менин оюмчачы. Бул Грек жаңгагы эмне үчүн аталып кеткен, эмне үчүн кыргыз жаңгагы болбой калган. Ал убакта кыргыздар силер ойлоп көрсөңөр, ушунчалык кеңпейил калкыбыз да биз жаңгак менен соода кылганды билген эмеспиз. Балким керегин терип жегендирбиз, бирок ал жаңгакты сыртка алып чыгып саткан эмеспиз да. Каяктан сатабыз? Кудай берген нерсе керегин алат, жейт. Ошон үчүн Манаста жазылган. Жаңгагы чирип көң болгон, алмасы чирип дөң болгон деген жер биздин жер. Манаста бул жазылган. Муну бекерден эле айткан эмес да. Манаска дагы бул жер жакпай калган экен, таласка барып калыптыр. Таласта кеге мындай таласка да барып көрүп келдик, Манастын жокларын көрдүк, башка кылдык. Эми аял албетте кеңгер экен, жакшы. Мына Чыңгыз Айтматов деген, жана Түгөлбай Казаков дегендер мына ошол жерден чыган жигиттер көп, алардан таластан көп. Жана жеңи жоктор да ошол жерден чыккан. Жанагы ошол жеңи жок менен айтышкан акындар да ошол жерден чыккан. Эми таластын табияты биз башка нерсе. Ал эми бул түштүктө бул нерсе бул жакшы. Эми сенин айтканың туура. Биз эч качан жана түрктөрдөй болуп, мисалы үчүн жаңгакты чагып, анын маңызын кичинекей пакетке салып, анан мынау кыргыз жаңгагынын маңызы деп тарата алган жокпуз. Анан сенин дизайн дегениң да туура. Анын дарылык касиетин айтпагыла. 75% май биздики. Биздин жаңгак гана. Ал эккен жаңгактар андай неме кыла албайт, андай адамга неме тартуулай албайт. Мына мынау биздин тоолуктар билет, илгери жаңгакта майын чыгарып, анан маңызынан майын чыгарып, аны жанагындай түрдүү тамактарды жасап жешкен, анын майын чыгарып туруп сатса дагы бул өтө мындай пайдалуу да. Жаңгактын майы, балыктын майы деп сатып атпайбы? Бренд дегениңи туура түшүнүп атабыз эми. Сага окшогон кыргыздын жигиттери
ушундай нерселерди жасаш керек, анан айтыш керек, анан дүйнө жүзүнө таркатыш керек. Анан менин оюм илгери лесхоз алат эле 40 тыйындан туурабы, жаңгакты лесхозго тапшырат элек. Азыр эми арендага өтүп кетти, баардыгы эми каалаган жерине барып сатып атышат, өзүнүн билгендей кылып атышат. Токойдо булар аракет кылып кичине өстүрөбүз дейт, арендаторлор тиккен көчөтү жакшы өспөй атат дегендей Токойду сактап калыш керек. Өзүнүн гана уругуна ушул табигый жаңгактын уругу бир башка. Анан эми Кытайда деле Токой бар, эми билем мен анда. Алардын жаңгагын мындай карасаң товарный вид өтө жакшы. Башка базарда өтүмдүү ооба товарный видти карап деле ала беришет экен. Бирок биздин жаңгактын дагы мындай даам бере албайт алар. Эч